Саламатсыздарбы? Японча онлайн курсуна кош келипсиздер. Бүгүн хирагана сабагы боюнча акыркы сабак. Акыркы тамгалар бул ва, о, м тамгалары. Биринчиси ва тамгасы. 2 баскычтан турат. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ва тамгасы колдонгон сөздөр. Денва бул телефон же чалуу. Хева тынчтык. Ваташи мен. Буну аялдар же кыздар колдонот. Шива бул бырыш деген түшүндүрөт. Фо тамгасы. Бул айтылуусу боюнча во дегендин высы кичине мындай жумшагыраак айтылат. Во тамгасы. Бул 3 баскычтан турат. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Во тамгасы негизинен сүйлөмдүн байламдасы катары колдонулат. Мисалы, казево хику бул казе деген оору же болбосо температура деген түшүндүрөт. Ал эми хику деген болсо ошол ооруга чалдыгып калуу деген этиш. Казево хику деген ошондо бул суук тип калды дегенди түшүндүрүп атат. Тео агеру бул о деген тамга байламда болгондуктан те деген бул кол, ал эми агеру деген бул көтөрүү деген түшүндүрөт. Ошондо колду көтөрүү. Тео агеру колду көтөрүү деген түшүндүрөт. Ал эми 3-үнчү тамгабыз бул м тамгасы. Бул бир гана баскычтан турат. 1, 1, 1. Н тамгасы бул айтылуусу боюнча бул н дагы эмес, бирок м дагы эмес. Анын ортосунда болгон тамга сыяктуу болот. Бул н. Бул м тамгасы колдонгон сөздөр онна бул аял деген түшүндүрөт. Тең бул точка же чекит. Нинжин бул сабиз. Сан бул 3 деген түшүндүрөт. Ушул менен биздин хирагана тамгалары боюнча сабактар бүттү. Кийинкисинде буюрса катакана боюнча жана грамматика боюнча да сабактар өтүлөт. Эгер видео жакса, подписка баскычын басып, лайк баскычын басып, колдоо көрсөтүп койсоңуздар болот. Эгер ой пикириңиздер болсо, комментарийге калтырыңыздар.